Ендеше бұл сайт қырғыз бауырларымыздың, Қырғызстан мемлекетінің тәуелсіздігіне, егемендігіне қалай нұқсан келтіретін, қырғыз бауырларымыздың, қырғыз туыстарымыздың намысын аяққа таптайтын мақаланы қалай жариялап отыр. Қытайдың маалымат сайттары Қазақстан жана Кыргызстан жайгашкан аймак мурда Цин империясына караштуу болгон деген маанайдагы макалаларды жарыялаган соң соц тармакта бул макала талкууну жаратты. Кыргызстанда Кытайдын жери болгон деген мазмундагы макала Кытайдын Тоа Тяо Чекит.ком аттуу сайтына 11 апрелде жарыяланган. Макалада Кыргызстан Кытайдын курамында турганда абдан бай жашаган, азыр дүйнөдөгү эң кедей өлкө, ички дүң продукциясынын жан башына бөлгөндө $1000 гана тиет деп өлкөнүн экономикалык абалы дагы талдалган. Макалада Казакстанга байланыштуу маалымат бар болгондуктан Казакстан Кытайга нааразычылык нотасын жолдоду. Ал эми Кыргызстан тарап болсо унчук элек. Бул арада Кыргызстан Кытайдан карызды төлөө мөөнөтүн узартууну суранды. Кытайга карызды төлөөнүн мөөнөтүн узартуу боюнча Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 14 апрелде коңшу өлкөнүн төрагасы Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшүүдө маселени көтөргөн. Ал эми Кытай тарап карызды төлөөнү кийинкиге калтырууга кандайча жооп кайтарганы азырынча белгисиз.